ошол салымдар салынып атканда биздин улакчыларыбыз ошол муляжды көтөрүп барып Тайгазанга секирип кулап атканда эң негизги кызыктуу моменттер, кызыктуу учурлар ошол жерлерде гана болуп жатты да. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы Тайгазандагы ушундай бир сонун жасалган, оюнчунун ден соолугуна эч кандай зыян келбей турган деңгээлде атайын иштеп чыгып биздин профессионал агайларыбыз жасап чыгышты. Эч ким травма алган жок. Ошондуктан мен ойлойм, эми балким келечекте Америкадагы, Россиядагы башка мамлекеттерге ушул оюнду жайылтсак, биз бул оюнду бир башкача деңгээлде сумого, Япониянын сумосуна окшогон, же мисалы жудого окшогон бир башкача бир жогорку деңгээлде оюнга алып чыгабызго деген ой, тилек, максаттарыбыз бар.